Саламатсыңарбы? Силер менен мен химия мугалими Капарова Гүлзат Аталовна. Бүгүнкү биздин темабыз изомерия. Изомерия деген эмне? Изомерия бул курамы молекулалык массасы бирдей, бирок түзүлүшү ар түрдүү. Ошого жараша физикалык жана химиялык касиеттери да ар башка болгон заттарды айтабыз. Мисалы, нормалдуу бутан жана изобутан. Демек, көмүртек атому түз тизмекте жайгашкан. 4 атом H'тан 10. Ал эми көмүртектин атомдору бутактанган түрдө жайгашкан. Түз тизмекте 3 көмүртек, бутактанганда 1 көмүртек. Демек, жалпы көмүртектин саны 4, H'тан 10. Демек, нормалдуу бутан менен изобутан бири-бирине изомер. Булардын касиеттери ар башка болуп саналат. Изомерия экиге бөлүнөт. Структуралык изомерия дагы 3кө бөлүнөт. Көмүртектин чынжырына, функционалдык жана кош үчтүк байланыштын жайгашкан ордуна жараша класс аралык изомер. Мейкиндиктик изомер экиге бөлүнөт. Геометриялык, оптикалык болуп. Төмөнкү изомерлерди тапкыла. Демек, изомерлерди табыш үчүн булардын составы бирдей болуш керек. Сдан 4, H'тан 8, Сдан 4, H'тан 10. Составы бирдей эмес изомер болуп саналат. Сдан 6, H'тан 14, Сдан 6, H'тан 14. Демек, ушул эки зат бири-бирине изомер. Пентандын изомерлери. Пентан түз тизмекте 5 көмүртек, 6 12 сутек атомдон турат экен. Сдан 5 түз тизмекте, экинчиде Сдан 4 түз тизмекке жазып, 5-чисин радикал кылып чыгайлы. Үчүнчүсүндө Сдан 3 жазып, 4-чү, 5-чи көмүртектерди эки жагына радикал чыгарат. Демек, 3 түрдүү түзүлүшкө ээ. Демек, пентандын 3 түрдүү изомери бар. Тапшырма. Силер пентандын изомерине сыяктуу эле гептандын изомерин жазгыла. Анын канча изомери бар экенин аныктагыла. Гептан С7, H16. Биринчи түзүлүшү нормалдуу. Түз тизмекте 7 көмүртек. Силер түзүлүштөрүн өзгөрткүлө, бирок көмүртектин саны дайыма 7 атомдон туруш керек.